Ыйык элчи жакан алган аян. 1-бөлүм. Бул Иса Машаяктын аяны. Жакында эмне болорун өзүнүн кулдарына көрсөтүү үчүн Кудай ага ушул аянды берди. Кудай бул аянды өзүнүн периштеси аркылуу өзүнүн кулу Жаканга көрсөттү. Жакан болсо Кудайдын сөзүн, Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсүн жана өзүнүн көргөндөрүн күбөлөндүрдү. Ушул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, ошондой эле аянда жазылганды кармангандар бактылуу, анткени убакыт жакындап калды. Асиядагы 7 жыйынга Жакан мындай деп жазат: азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан Кудай, анын тактысынын алдында турган 7 рух, ошондой эле ишенимдүү күбө, өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген, жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган, бизди өзүнүн атасы Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган ал түбөлүккө даңталып, бийлик кыла берсин. Амин. Мына, ал булуттар менен келе жатат. Анын бардык көздөр көрөт, аны найза менен сайгандар да көрүшөт. Жер үстүндөгү бардык элдер анын алдында боздоп ыйлашат. Ооба, ошондой болот. Амин. Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан бардыгын кармап туруучу Теңир мындай дейт: мен альфамын жана омегамын, башымын жана аягымын. Иса Машаяктын азап чегүүсүнө, падышачылык кылуусуна жана чыдамкайлык көрсөтүүсүнө ортоктош болгон силердин бир тууганыңар мен, Жакан, Кудайдын сөзү үчүн жана Иса Машаяк жөнүндө күбөлөндүргөнүм үчүн Патмос аралында болдум. Теңирдин күнүндө мен рухка толдум. Ошондо мен арка жагымдан сурнайдын үнүндөй болгон катуу үндү уктум. Ал үн мындай деп айтты: мен альфамын жана омегамын, биринчимин жана акыркымын. Эмнени көрүп турсаң, ошону китепке жазып, аны Асиядагы Эфес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сардес, Филадельфия жана Лаодикея жыйындарына жибер. Мага сүйлөгөн үн кимдин үнү экенин көрөйүн деп артымды карадым. Ошондо мен 7 алтын шамдалды көрдүм. 7 шамдалдын ортосунда адам уулуна окшогон бирөө туруптур. Ал узун кийим кийип, көкрөгүн алтын кемер менен курчап алыптыр. Анын башы менен чачы ак жүндөй жана кардай аппак, көздөрү оттун жалынындай, буттары меште кызып жаркыраган жездей, үнү суулардын шаркыраган үнүндөй эле. Анын оң колунда 7 жылдыз бар экен. Анын оозунан 2 мүздүү кылыч чыгып туруптур. Анын жүзү болсо жаркырап тийип турган күндөй эле. Мен аны көргөндө анын бут алдына өлүк сыяктуу жыгылдым. Ошондо ал менин үстүмө оң колун коюп мындай деди: коркпо, мен биринчимин жана акыркымын. Мен тирүүмүн, өлгөн элем, азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн. Амин. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде. Ошондуктан эмнени көрсөң, азыр эмне болуп жатса, мындан кийин эмне боло турган болсо, ошонун баарын жаз. Менин оң колумдагы сен көргөн 7 жылдыздын жана 7 алтын шамдалдын жашыруун сыры мындай: 7 жылдыз 7 жыйындын периштелери. Ал эми сен көргөн 7 шамдал 7 жыйындын өзү.